Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун ачык кеп программасын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Шабдан Абылгазы уулу. Соңку убакта коомчулукта ата-энелердин ушул окуучуларга же болбосо балдарга берген тарбиясынын тарбия бир аз бир муунду кой берип жибердик. Биз эми ата-энелерден баштап кайра тарбиялашыбыз керек деген сыяктуу пикирлер айтыла баштады да. Мындан улам өлкөдө ата-энелер мектеби дегенди кайрадан актуалдаштырып, ушуну таратуу боюнча демилгелер көтөрүлүп, республика боюнча мектептерге жайылтуу аракети көрүлүп атат. Бүгүнкү күндө аталган долбоор Бишкек шаарындагы анан айрым мектептерде сынамактан өткөрүлүп, канчалык ийгиликтүү болгондугу тууралуу уктурууну өткөндө уккансыздар болчу. Биз мына ушул ата-энелер мектеби кандай иш алып барат, эмне иштерди аткарат, кандай жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конокторубузду тааныштырып кетейин. Онлайн ата-энелер мектебинин куратору Гүлсара Мадаминова, саламатсызбы? Саламатчылык. Ошондой эле биз менен онлайн ата-энелер мектебинин бүтүрүүчүсү Марина Рыспаева, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач сиздерге убакыт таап, маек курууга макулдук берип, мүмкүндүк тапканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан соңку учурларда коомчулуктагы айрым жагдайларга келгенде ушул ата-энелер менен окуучунун байланышы ажырап кеткендигин, ошол эле учурда мектеп менен ата-эненин ортосундагы дагы ажырымдар тууралуу кеп кылып атабыз да. Башкача айтканда, жоопкерчиликти ким алыш керек? Мектеп учурунда мугалим алыш керек, андан кийин ата-эне алыш керек деген нерседен талаш жаралып келет. Көбүнчө мугалим жакшы билим бербей коюп, тартипсиз болуп калып атат дейбиз, же ата-эне үйдөн карабай коюп, бала тартипсиз болуп билим албай атат. Айтор бири-бирибизге шылтамай болуп атабыз да. Анан ушундан чыгуунун жолдорунун бири катары сиздин атаңыз Капыр Мадаманов агайыбыз бул ыкманы эбактан бери эле колдонуп, ийгиликтүү экенин айтып келет да. Бүгүнкү күндө ушул онлайн ата-энелер мектеби кандай иш алып барып атат, кандай ыкмаларды колдонуп атасыздар, натыйжалары кандай? Рахмат ага, эфирге чакырганыңыздарга. Чынында эле ошо балдардын тарбиясы аксап жатат, анан билим сапаты жылдан жылга түштү деп эле ортунун да көрсөткүчү жылдан жылга аз упайга кетип атат да, көтөрүлгөндүн ордуна бүт жалпы республика боюнча алганда. Анан ата-энелер мугалимдерди күнөөлөшөт. Мугалимдер ата-энелерди үйдөн баласын карабайт дейт, бирок аны менен тарбиянын сапаты жакшырып калган жок, же билимдин сапаты жакшырып калган жок да. Анан ушул жерден өзү жанакындай бир көйгөйгө туш келгенде чечим жолун табыш үчүн изденип калат экен адамдар. Анан ошо Капыр агайдын мектебиндеги ата-энелер мектебин угушуп, ата-энелер да окуса болот турбайбы деп таң калышып, чынында бир үй бүлөдөн 3 баласы болсо 3-өө тең жогорку окуу жайга болгондо да бюджетке өтсө, бул ар бир ата-эненин тилеги да туурабы, Марина эжеке? Эгер контракт төлөсө, ал миллиондогон акчалар кетет 3 балага эсептеп чыкканда. Андан көрө ошол жаш кезинен, мектеп жаш курак кезинен баштап баласынын тарбиясына, билимине ата-эне өзү кызыктар болсо, канчалык жакшылык же башкача айтканда утуш ата-эне тарапта экендигин түшүндүрүп бергенде, мугалимдердин милдети эле ушул болуп жатат да. Ата-эне бул бала биринчи кезекте эгер жакшы окуса, жакшы тарбиялуу болсо, ким биринчи жакшылык көрөт? Ата-эне жакшылык көрөт. Бул сиздерге эле жакшы иш бар болгону биз мугалимдер багыт берүүчүбүз. Анан ата-энеликти эч ким үйрөткөн эмес тилекке каршы. Биз баягы биологиялык ата-эне болуу аябай оңой экен да. Бардык адамдын колунан келе турган жумуш. Марина эже, мен баарыбыз ата-эне болдук. Бирок эч ким ошо балдарга кандай тарбия бериш керек, балдардын психологиясы кандай, кайсы жаш курактагылар кандай ой жүгүртөт, кантип сүйлөсөң сенин сөзүңдү уккусу келет дагы, кандай сөздөрдү колдонсоң сенден алыстайт. Жөнөкөй эле ар бир ата-энеге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бергенде түшүнө турган эле темалар. Анан муктаж болгон темаларда менин балам мен менен сүйлөшкүсү келбейт, мени түшүнбөй жатат, мен баламды түшүнбөйм деген ата-энелер азыр бир четтен чыгат. Анын үстүнө заман ушуга алып келип койду. Z поколение деп, булар технологиянын мууну болуп калып атат. 3 экрандын мууну деп коюшат. Ата-эненин ордуна ошол экранды уккан балдар келатат дегендей. Ата-эне өзү карайлап мындай жардамчыны күтүп калган мезгилде ортого чыккан окуу болду да. Анан жакшысы эмнеде болду? Бул эксперименттен өткөндүгү. Анткени элдерге балаңа көңүл бур, сен окусаң балдарың жакшы окуйт экен деп эле курук сөз менен идеяны айтсаңыз, далил керек адам баласына. Анан кайдан билем деген сыяктуу айтышат да. Анан Капыр агайдын мектебинде эле электе сеникинен да начар шартта ата-энелер турмушу бар, ошолордун деле ую бар, өрүгү бар, тамак ашы бар. Бирок ошондо деле бир айда бир келип, кантсем балам жакшы окуйт,
кантсем экөөбүздүн мамилебиз оңолот деп окуп кетишиптир. Анан жыйынтыгы жакшы болуптур деп ошону апробациядан өткөн эксперименттин результатын көрсөтсөң, мисалы ата энеси жогорку билимдүү эмес, мал баккан, уй баккан, дыйканчылык кылган адамдардын балдары бүгүнкү күндө бакыйган врач болуп атышат. Болгондо да бюджетте окуп, ушул мисалдарды көрсөтсөң, мен деле ушуну каалайм дейт экен ата энелер. Аны кааласаңыз анда окуш керек деп, анан могу атайын программа да бар да, дайын 30 жылдык апробациядан өткөн. Мисалы Марина эженин кызы 4-класс болсо, 4-класстагы ата энелер кайсы темада окушу керек? Мына айтсам эле 3-класс чыгып калды. Мисалын айтып берейин, эмнелерди окушат? 9-10 жаштагы балдардын психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү жана аны тарбиялоонун методдору. Эч ким муну атайын окуп үйрөнгөн эмес, азыр Марина апага да сөз беребиз. Анан үйдө сабак даярдоону санитардык гигиеналык талаптарына ылайыктуу туура уюштуруу. Башкача айтканда, сабак даярдоочу бөлмөсү барбы ошо 3-класс баланын? Ушул сыяктуу жөнөкөй темаларды шарты барбы? Ата энелер түшүнө турган тилде үлгүсүн көрсөтүп, бир айда бир окутсак деле аябай чоң натыйжаларды берип атат да. Анан ошол агайдын сабагын алат элек, ата энелер мектебинин авторунун өзүнүн сабагын алат элек деп мектептерге жайылды. Анан мектепте класс жетекчи өзү өтүп атат да. Ошондо деле автордун өзүнөн сабак алабыз дегендерге биз онлайн мүмкүнчүлүк жаратып койдук дагы. Анан Кудайга шүгүр, онлайндын мүмкүнчүлүгү аябай чексиз экен да. Канададан катталып окушат, Кореядан, Россияда миграцияда жүргөндөр окушат, Казакстандан окушат, Америкадан бери окушат да. Булар өзүсүнө эле мекендештер. Анан тиги кыргызча сабак болуп атса, чет элдиктер кантип окуйт деп ойлоп калышпасын, эфирде угуп аткандар булар өзүсүнө эле ошо миграцияда чет өлкөдө жүргөн мекендештер катталып окушат. Алар менен тең ата Марина эже сыяктуу Кыргызстандын өзүнүн эле Жети облусундагы апалар окуйт дагы, бири-биринен аябай чоң сабак алышат. Анткени чет өлкөгө чыккандар көрүп калды да, балдардын тарбиясына, билим сапатына эң көп көңүл бургат экендигин, андан кийин башка маселелер, той топур деген дээрлик эле жок экендигин ошо чет өлкөгө чыккан ата энелер тапшырмаларын аткарып атып айтышат. Булар аны көрүп, аң сезимде да өзгөрүү болуп жетет да. Бул ата энелер мектеби аябай чоң жардам, билим сапатын көтөрүүгө да, балдардын тарбиясын жакшылыкка бурууга да. Марина айым, сиз ушул мектепте кандай болуп окуп калдыңыздар деген нерседе, бул жерде баягы маселе күнөө ата энелерде же мугалимдерде дегенде эмес. Бизде заман ушундай болуп калды, 2 муун алмашып кетти 100 жылдын аралыгында. Анан биз наркы жактан үйрөнүп келген нерселерибизди башка жаңы нерсени үйрөнгөнчө эле кайра башка заман келип калды да. Коом ошону ээрчип кете береткен, балдарыбыз өзгөчө. Кийинки муун ээрчип кете береткен дагы ата энелер аларды кууп жетпей калып атабыз да. Балам эмнени калып атат? Эмнени түшүнүп атат? Эмне чечим кабыл алдыңыз? Эмнеден улам дейчи? Албетте, сиз айтканыңызга, Гүлзаранын айтканына толук кошулам. Бул чечим ата энелер мектебин чечим кабыл алганымдын себеби агайдын ушу бир интервьюсун көрүп калдым. Бир медресеге барып эмне интервью берип аткан экен, баягы окутуп, балдарды окутуп, канчалык деңгээлде, канча сөз окуйт, канча сөз окуганда адамдын мээси канчалык деңгээлде иштейт, канча сөз окуганда ал окуучунун мээси канчалык деңгээлде иштейт деген. Агайдын ошол интервьюсунан кийин эле мен өзүмдүн кыздарымды окутуп эле, дароо элечи. Ушул баягы сөз чакырат, үлгү ээрчитет дегенде агайдын ошол эле интервьюда бир немелерин айтты. Ошо үлгүсүн, өзүнүн баягы мектебине жасаган бир мээнеттерин баардыгын угуп отурсам, абдан сонун тарбиялык, адеп ахлактык мүнөздөгү абдан сонун программалары бар экенин эмнетип эле ошол эле күнү эле мен кыздарымы отургузуп эле окутсам эле демеге нормага жетпейт. Өтө эле жай окуйт. Анан ушундай экен деп, анан кийин ошондон кызыгуу башталды. Андан кийин дагы ушул баягы туугандарыма айта баштадым. Анан эжем айтып калды, ушу менин кызым 1-класс, ошол Баткенге алып барып окутсамбы деп ойлойм дегенден бери ушинтти да, ушундай бир таасирлүү болду да. Агайдын сөзүнүн таасири мен ойлойм да, бул значит агай өзүнөн ушунчалык нерсени өткөзгөндүктөн анын сөзү, бир эле сөзү бизге ушундай таасир баягы берет экен сездим да. Баягы исламда да бизде айтат го, адамда бир өзүндө ошол сыфат болсо, ошол сыфат анан башка бирөөгө таасир берет деген бир эмне бар эмеспи? Ошондой агайдан ошол нерсени көрдүм да мен. Анан издендим. Андан кийин бир убакыт өткөндөн кийин эле мен
барып эми Баткенге барып ал нерсени окутуш, бул Бишкекте турсак өзүбүз. Анан кандай аралык, кантип алабыз деген бир эмелер болуп, көйгөйлөр болуп жүрдү. Анан кийин эле Гүлсара ушундан да көрүп калып аттык. Анан мынакей азыр технологиянын заманы экен. Расстоянияда туруп окууга бир неме мүмкүнчүлүк жаралган экен. Биз мынакей ошо онлайн окудум. Гүлсаранын эмнесин алып, программасын, агайдын программасын алып, Гүлсаранын өзүнүн жетектөөсү менен. Бул жердеги программаларды эми айтсаң, конечно, бул абдан чоң бир неме, сабак, тема. Мен көп нерсени алдым деп айта алам да. Бул жерден баягы ата-эненин, мектептин, анан баланын бири-бирине болгон байланышы. Бир эле байланыш билимдеги эмес, ошол эле учурда тарбиялык маанидеги, адеп ахлактык. Биз баланы тарбиялайбыз деп эле ойлойт экенбиз, баягы кийинтип, жакшы кийинтип, жакшы тамак берип коюп эле бул. Анан тыюуларды коюп, сен муну кылба, тигини кылба. Анан биздин тарбиябыз ошол экен. Мен жумушка кетип атып, муну кылып жасап коюп, келгенде жасабай койсо аны урушабыз, же болбосо бир неме кылабыз, тыюулар, анан өкүм берүү. Булар көрсө тарбияга жатпайт экенин мына ушул агайдын эмесинен билип атам да. Курсунанчы. Өкүм берүү менен же болбосо бир нерсени жумшап коюу менен эле бир тарбияга түшүрө албайт экен балабыз. Демек биз баланын уровенине түшүп, ошол уровень менен сүйлөшүп бала менен, баланын ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн кошо бир момент жашап да көрүшүбүз керек экен. Анткени биз чоңоюп кеткендиктен биз бала болгонубузду унутуп калат экенбиз. Бир кезде бала болгонубузду таптакыр эле унутуп калган экенбиз. Азыр кайрадан мына ушул ата-энелер мектебин окугандык себебинен мен балалык кезимде оступ, мен бала кезде деле ушундай ката кетирген элем. Эмнеге мен бул катасы үчүн баламды жазалашым керек деген бир ушул эмнеде мен өзүмө абдан өзгөрдү. Биз өзгөрүлө турган нерсеге келген экенбиз. Мына мен ушунда ошо ата-энелер мектебинен мен дагы да тастыктап атам. Биз ата-энелер, особенно энелер, баягы эне өзгөрсө алам өзгөрөт дегенде, энелер биз өзгөрө турган убакка да жеттик, мезгилге да жеттик, талапка да жеттик да. Ошол жетишүүнүгө бизге ушундай бир Гүлсарага окшогон, агайга окшогон бир сонун бизге чайнап, мына жуткула деп эле бере турган программаны бизге берген да. Биз ушуга кичине бир аз эле мээнет кылып койсок. Марина айым, баягы баланы түшүнбөй калыптырмын, ортодон өзүм бала болгон кезимди унутуп калыптырмын деп атпайсызбы? Ошол нерсеге кантип кайтып келдиңиз? Маселен, биздин коомдо жалпысынан бар кичинекей баланы кетип баратып, бир жини келип атса, ушу деле киши жини келет, мүнөзү бар экен дейбиз, же болбосо бирдекени алып жеп атса, буга да жан керек экен киши. Эми түшүнөбүз да, бизде эле өзүнчө индивид түшүнөбүз. Бирок аны жанагындай өзүбүздүн балага келгенде, колдоно келгенде бир аз кемчиликтерди кетирип баштаганыбыз айтылып атат да. Анан сиз эмнеден улам түшүндүңүз ушундай айырмасын да? Эмнеден улам түшүндүм? Мен өзүм дагы педагогдун кызы болгом. Менин атам ошо тил адабиятчы, 40 жылдын аралыгында мугалим болуп иштеген адам болгон да. Анан мен ушул балдарыма баягы өзүмдүн эле практикамдан айтайын. Балдарыма ошо тарбияны жумушка кетип баратып, буну жасайсың, аны жасайсың деп коесуң. Анан кана бир жумада бир дневнигиңди алып келчи, баягы текшерип коеюнчу, анан кол коюп коеюнчу деп кана да. Анан кийин эле бир күнү эмнетип ушул Гүлсаранын эмнесинен баягы алган эң себебин бул салыштыруу жана сындоо деген темадан да байкап калдым. Балама, кызыма мен өзүм баягы баланчанын кошунанын тиги кызы жакшы эле окуйт экен, эмне үчүн сен жакшы окуйсуң деген салыштыруу менен мен аны тарбиялап аткан экенмин да. Ушул тема ата-энелер мектебинен ушул темадан мен ушул сиз айткан суроого жооп таптым да. Мени бирөө салыштырып сындап жатса, мен ага дароо эле терс мамиле же болбосо терс жоопторду кабыл алат экенмин да. Бала кандай кабыл алып атат, аны мен билбейт экенбиз да. Анан ошондо гана баягы баланын өзүн сындабастан кылган ишин, ал жерде кылган ишин, мына балам, кызым, сен көрдүңбү бүгүн жакшы окуп, жакшы эрежелерди жаттаган үчүн
5 алып келдиң деп анын кылган ишин мактоо менен ошол эле учурда башка бирөөгө салыштырбоо керек экенин ушул курстан окуп, анан ошол бала өзүмдү ошол бала кезиме алып келип, мени бирөө эле ошентип эле бирөөгө салыштырып атканда кандай акыбалда болмок элем деп ошол эмнеме келдим да. Анан өзүмдүн атам да педагог болгондуктан ушундай ата мээримин толук көрүп өстүм да. Мен кызым ал убакта ушундай англис тил деген жок эле да. Ошол убакта айткан эле да менин атамчы, кызым англис тилди жакшы оку деп. 94-жылы бүттүм мектепти. Ал убакта англис тили бул эмне болот деген бир дагы эмне жок да. Азыр тренд болот дегенчи. Бирок ошо көрөгөчү адамдар экен, ошол педагогдор ошол убакта ошол нерсени айткан экен да. Ошол убакта атам районго барганда сөзсүз бир 2 китептен 3 китептен алып келер эле. Анан кичинекей бир өжүрөдөй бир комната болор эле, ошол толук китепке толтурар эле да. Мен анда ошол мүмкүн 3-класс билем, 4-класс билем. Анан Ала тоо деген журнал, Эл агартуу деген журналдар почточу аркылуу баягы үйүбүзгө чейин келер эле да ал убакта. Почточу баягы ат менен эмнесинен таштап эле мына эшиктин алдына ыргытып коер эле. Анан мен чуркап баламын да, эң эле көргөн мен чуркап барып баягы журналдарды алып, анан Ала тоо журналында түбүндө кичинекей болгон бир макала болор эле. Дүйнөлүк жаңылыктар, Гиннестин китебине кирген бир сонун бир эрдиктери, адамдын кылган дагы бир неме жетишкендиктерин жазар эле. Мен ошону карап, ошону күтөр элем, ошол журнал, ошол жерин окуйм депчи, кызыгуу. Анан балалык кезимди ошондо эстедим, мына ошол эме кызыктыруу, баланы кызыктыруу. Кызыкпаган эле темага окута берсең, заставлять эте берсең, ал үстүртөн болуп кетет да. Кызыктыруу менен, бала менен бала болуп ойноп, бала менен бала болуп, ошонун уровенине түшүп, анан кызыктырып окутсаң эффективный болорун, ушундай. Ата-энелер мектебинде мен ушундай чоң бир өзүмө жаңылык алдым, өзүмдү балалыкка кайрылдым. Балдарыма мынакей туура тарбия берүүнүн усулдарын, программаларын мынакей дайын экен. Баягы атаңыз педагог болгондо ал үчүн даярданган, окуган, билим алган десек болот да. Анан сиз педагог эмессиз. Жок. Бирок ошол билимди алып, кайсы бир деңгээлде өзүңүзгө сиңиргенсиз да, үлгү алып дегеним да. Ошону дагы колдонууга мүмкүндүк болуп атыптыр да, мындайча айтканда. Албетте, баягы агайдын сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген нерсеси мына ушундан да тастыкталып отурат да. Өзүмдүн профессиям таптакыр башка, бирок ушул агайдын киносунан кийин, агайдын ушундай усулдарынан кийин мен өзүмдү педагог кылууга дагы дайын болуп калдым да, чын айткандачы. Бирок Гүлсара азыр айткандай эле, ата эне болуу бул биологический эле нерсе эмес экен. Бул дагы өзүнчө кесип экенин мына көзүбүз жетип отурат да. Даярданып окуш керек экенинчи. Ата эне болууга дагы бул даярданыш керек экен. Ата эне болууга да өзүн өзү тарбиялоо керек экенин мына агайдын ушул эмнелеринен билип отурабыз. Мен ойлочумун, ата эне болдум, балалуу болдум, демек мен автоматически эле энемин, атамын деп эле жүрчүм да. Анан өзүмдүн баягы болгон жетишкен эле бир нерселеримди балама бергем. Бирок билим алып, дагы ашырып, ошол билимимди өзүмө алып, дагы өзүмдү дагы чоңойтуп, эне чоң эмне боюнча, ой боюнча, психология жагынан, ыйман жагынан чоңое турган болсо, ал сөзсүз баласына бериле турган нерсе экенин мынакей агайдын эмнесинен билип отурабыз. Бул нерсе баягы системага түшкөн учурлар болгон да бизде. Кайнене институту, чоң атадан үйрөнүү деген сыяктуу нерселер бар эле. Анан кийин балдарыбыз бөлөк жашай турган болуп калгандан бери үйрөнбөй калдык. Демек 18ге чыктың, бөлүнүп кеттиң дагы, ата эне болгонду билбейсиң, бирок жашай бересиң да. Ушул нерсе болуп калды. Анан муктаждык жаралып атат да ушундай нерселергечи. Бүгүнкү күндө энелерге түшүнүп атам. Алар активдүүрөөк болсо керек. Аталар кантип атат? Аталар да окуп атышат. Бирок аз санда жанакы агай кино тасмасында да агай башында ата энелер мектебин уюштурганда балдары келип ата энелер окуйт экен десе, мен барбайм, апаң барсын дейт го. Кудум ошол эле картина онлайнда да байкалат. 99% апалар, бирок арасында аталар кездешип калышат. Мен неберелерим үчүн окуймун деген баягы өздөрүнүн балдарында кетирген тарбиясынын баягы катачылыктарын сезип, эми неберелеримде кечикпейин деген өңүттө бир чоң ата окуду. Жаш аталар окуйду. Баягы балалуу болгонго чейин жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар чогуу окушту.
ата энелер мектебин бүткөндөн кийин балалуу болдук деп анан ыраазычылыгын билдирип аткандар да бар да. Аталар дагы жок эмес бар, бирок аз санда. Анан биз бир атада окуп калса, эки ата окуп калса, ошолордон интервью алып, окуудан кандай пайда алды, башка аталарды окууга чакырып, аны жайылтканга аракет кылабыз. Анан аталар да окушу керек экендигин түшүнүп баратышат буюрса. Анан Гүлсара айым, баягы эч көп нерсени билбей, кызыгып, бардыга таң калып окут жаткан кичинекей баланы окуткан оңой да. Ал кызыгат, артыңан ээрчит. А чоң киши деген бул калыптанып калган, өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн баягы позициясы бар, бир нерсени туура эмес кабыл алат, ар кандай да. Анан ошолорду окутуш оор болуп аткан жокпу дегеним да. Оор болот биринчи этапта. Өзгөчө мисалы жандуу мектепке келгенде биз байкайбыз, семинарларга да чакырышат, ата энелер мектебин жаңы уюштуруп баштаганда мына авторлор эксперименттен өткөндөр деп бизди коюп коюшат, ынандырып бергиле деп. Анан алардын олтурганы мындай да, эмне чакырдың, анан убактымды эмне алдың деген кабак. 11 жыл анс деле окубадым эле. Кабак каш бүркөө, мончу азыр эмнени айтат деп, ушул эле калды эле дегенсип. Анан алар менен бир сааттай баарлашып, тарыхын айтып берип, жыйынтыктарын айтып берип, биз силерди үйрөткөлү келген жокпуз, Кудай сактасын, өзүбүз эми үйрөнүп атабыз. Бирок мына мен да балалуу болуп, эми түшүнүп атам, жапжаңы бир адам келди. Ал эмнени ойлонот, кандай эмне каалап жатат дээрлик билбейбиз да. Мен билбеймин, сиздер деле ошону окуп үйрөндүңүздөр беле десең, анан акырында мындай бошошуп туура деп туура суроо берсең, жообуну өзү алып чыкса ата эне, ошондо анан ынанышат экен да. Мугалим же биз үйрөтүүчү катары эле берсең албайт. Ортого суроону, маселени кой, балдар менен сүйлөшүүдө кыйналып жатасыздарбы? Өздөрү жоопто айтат, ооба. Андан кийин баягы сиз күткөн бар эле балдарынан мондойлорду күтөт да, балам ийгиликтүү болсун, чет тилдин баарында сүйлөсүн, компьютерди мыкты колдонсун, бюджетте окусун, мүмкүн болсо, учса деле мейли деген сыяктуучу. Анан ошону да суроого айландырабыз кайра эле. Туура суроо коюлганы бул 50% маселенин чечилгени дейт го. Сиз ошол ийгиликтерге жеттиңизби? Анткени балдар кайдан кылсын ошонун баарын, кимден үйрөнсүн? Сизде ошол ийгиликтер болду беле, сиз окууга кызыгасызбы, күндө сиз окуйсузбу, окуганыңызды балдар көрөбү десек, анан өздөрүнөн жооп чыккандыктан ынанып калышат да, жок, тилекке каршы жок. Мына Марине же айтмакчы, содадамын дейт. Содадабыз эртеден кечке качан окумак элек. Анда балаңызды оку деп эмне үчүн айтасыз? Ал да окубайт, сиз окубагандан кийин десек, чын эле деп анан библиолук китепкана түзгөндү үйрөткөн атайын темабыз бар. Ай сайын жанагы тойго кошумча кылып берип аткан 5000дердин 1000-ине эле, же болбосо китеп аябай арзан 350 сомуна эле бирден китеп алып жатып, аны окуп балдар менен талкууласаңыздар, ошондо балдардын окууга болгон кызыгуусу, каалоосу ойгонот. Жөн эле курук сөз менен окуш керек, мектепке баргыла балдарым менен, эч жыйынтык албадыңыздар десек, өздөрү ооба дешет да. Ошентип туура суроо берүү менен анан ынандырабыз. Методикасын, колдонуу методикасы тууралуу бирдиктүү бир ыкма методика, технология дейбизби, кол иштелип чыктыбы? Анткени Гапрагай эми уник мындай эле. Баткенде ийгилик жаратыптыр. Муну республикага таратсак, ар бири Гапрагай боло албайт да. Балким жакшы суроо бердиңиз. Устаттыгын өргүтүп берип коесузбу? Анан агайыбызга элдердин эмнеге ыраазы болуп жатканынын себеби ушул ата энелер мектебини кези келип башка мектептер колдонот деп ойлодубу, ойлободубу, бирок өзүнүн ата энелери үчүн күндө өткөн сабагын монтип китеп кылып жазып жүргөн экен. Ата энелерге өткөнү чоң дептерлерде мондой конспект кылып жазып жүргөн экен. Алар китеп болуп чыкты да. Мына карасаңыз, балдардын жаш курагына карап тарбиялоо, мына эле азыр ачылып калган теманы окуйн. Үй бүлөдө балдар менен акылдуу китептерди окуу, талкуулоо жөнүндө. Муну көрсөтүп жатканымдын себеби, мисалы Таласта ата энелер мектеби ачылабы, ата энелердин окуу китеби даяр. Ал эми мугалимдерди болсо устаттык өнөрү китебин жазып, ошо балага дагы, ата энеге дагы кызыктуу сабак өтүүнүн жолдору, алдын ала даярдануунун жолдору мугалимге жазылып, анан программасы даяр да. Кайсы класстын ата энесине келгенде мен кайсы теманы өтөм деп ойлонуп отурган ата эне өзүнүн эле классын ачат. 9-класстын жетекчиси болсо же 11-класстын жетекчиси, мына ата энелер үчүн сунушталган педагогикалык адабияттарды пайдалануу деген ал кайсы адабияттар болду, бул китепке жазып койгон. Ошол боюнча даярданып, ата энелерди үйдөн окутуп өтүп берет. Анан кошумча азыр интернеттин заманы. Эгер мугалим эми окуган грамотный адам деп коебуз, маалыматтарды интернеттен алып туруп, дагы да кызыктуу практикалык кылып, өзгөчө агайдын өзүнүн ата энелери үчүн өткөн серия сабактарыны ачык доступта, башкача айтканда акысыз, биз Билим кемеси деген YouTube каналга жүктөп койгонбуз. Кайсы республиканын нарында отуруп алып деле ата энелерди чогултуп өзү сабак өткөндөн кийин мына автордун сабагын уккула деп өзүнүкүн коюп берет, дагы да таасирлүү болот да.
ушул эки китептердин даярдыгы жана баягы видео сабактар азыркы интернет мүмкүнчүлүк бергендиги бизди дагы да бул иштин жакшы сапатта жайылышына түрткү болуп жатат да. Эмнени окутабыз дебей. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда онлайн ата-энелер мектебинин куратору Гүлсара Мадаминова жана ушул онлайн ата-энелер мектебинин бүтүрүүчүсү Марина Рыспаева студиябызда. Биз ушул ата-энелер мектебинде кандай натыйжа берип жатат дегеле, муну республика боюнча жайылтуу керекпи, муктаждык барбы деген суроолордун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Анан ата-энелер мектеби дегенде баягы биз кинодон көрдүк. Көрбөгөндөр үчүн түшүндүрүп коелу. Бул кандай мектеп? Барып эле алифбени ачып алып окуйбузбу дегендер. Ойлогондор бар экен. Биз физика, химияны окуйбузбу деген деп ойлогондор да бар экен да. Жок, ата-энелер мектебине келгенде бул мурда кийин ата-энелер окубаган темалар козголот. Балдарын кантип тарбиялайт, анан балдарына чейин өздөрүн кантип тарбиялайт. Эң чоң алгач көтөрүлө турган тема ушул, өзүн өзү тарбиялоонун жолдору. Анткени балдар айтканды эмес, күндө көргөнүн кылат экен. Мисалы, ата-эне биз ойлобойбуз да, бири-бирибиз менен экөөбүз сүйлөшүп отурганда, дасторкондун четиндеги күнүмкү баарлашууда ошонун баары балдарга сабак, ошону үйрөнүп атат. Жана биз кылган той топур, бири-бири менен атаандаштык эмне үчүн жаш муунда да уланып кетип атат. Алар өмүр бою дасторкондун четинде ошол сөздү укту. Тиги мыкты той өткөрүп койду, биз калып кеттик, бул деген намыс да, бул деген уят да. Анан эле ошону угуп чоңойгон бала жакшы той өткөрбөсө намыс уят экен деп, ал да ошону улантып кетип атат. Дасторкондун четиндеги баарлашууңарды, баалуулуктарыңарды өзгөрткүлө, анан балдар өзгөрөт деген темалар каралат. Булар мисалы химия, физика же математика эмес. Ар бир ата-эне келип укса, түшүнсө, пайдаланса, жөнөкөй эле колдоно турган темалар. Ушулар өтүлөт ата-энелер мектебинде. Демек, дасторкондун четинде да өзүңүздөрдү үлгүлүү алып баарлашыңар. Кичинекей кезде бизди тамактан жеп алып чыккыла эртерээк деп койчу көрсө, ушакташчу турбайт деп ойлоп калам да азырчы. Ооба. Булар укпасын деп элечи. Жакшы сиздин менен биз бала болгон заманда бизди чыгарып коюп ушакташчу экен. Тилекке каршы азыр отурган жерде эле той топур болобу, күнүмкү үйдөгү тамак аш жечүү 3 кес бар. Ошол кездерде эле жетекчинен бери, мугалимден бери жамандап, анын баарын бала куйма кулак деп коет. Кулагына сиңирип атат. Анан эртең эле мектепке барып, баягындай туура эмес жоруктарды кылып, мугалимге асылып, өтө негативди чыгарган балдар кайдан келет? Алар үйдө ата-энеде ошол урматсый мамиле дасторкондун четинде ата-энелердин арасында ал баарлашуу жок. Демек, болсо дагы тетрисине, мисалы, Айнаш заочный өзү окуган, эч нерсе билбейт, андан көрө мен жакшы үйрөтүп коем дегенди бир жолу атасы менен апасы сүйлөшүп отурганын бала уктубу, экинчи Айнаш эжекени ал бала укпайт да. Ушул сыяктуу мисалдарды келтиребиз, өздөрү үчүн дагы эле дейт да. Биз ошо дасторкондун четинде отурганда эмнелерди сүйлөштүк эле деп, анан тапшырмаларыбыз бар, курук эле лекция эмес. Акбаракты ата-эненин колуна беребиз дагы. Эң көп колдонгон, балдарыңарга колдонгон сөзүңөрдү жазып чыккыла десек, аябай уялышат. Ал барактынчып катып коюшат да, мен өзүм үчүн түшүндүм, болду силер көрбөй эле койгула депчи. Андан сырткары ошол дасторкондун четинде эң көп эмне тууралуу баарлашуу болот, аны да жазып чыккыла десек, өзүнө анализ кылганды үйрөнүшөт. Анан баягы алды качты сөздөр, туура эмес бирөөлөрдү ушактагандар көп болгонун байкап калышып, анан аны дасторкондун четин университетке айландыруунун өзүнүн программасы бар. Ал кетип келбей калды окшойт, Андан көрө эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр, аны да ата-энелерге көрсөтүп берет да. Анан Марина айым, ушул ата-энелер мектебине окуп атам, бүттүм десеңиз, чөйрөңүз кандай кабыл алды? Кызыккандар болдубу? Кызыккандар да болду, жок эми таң калгандар да болду. Таң калгандар да болду. Эмне кылып жүрөсүң деген. Жөн эле маани бербей эле, эми баягы эле угуп эле жүргөн нерселер да дегендер да болду. Кызыккандардан өзүм бир туугандарым кызыкты. Өзүм эжем ошо айтып атам го, ушу Баткенге барып окутсам ушул кызымды деген. Дасторкондун четиндеги университет деген ошо китебин алып койгон экен. Анан сиздер айткандай ошо той демекчи, мына башка бирөөнү эле эмес, мен өзүмдү эле айта берейин. Баягы тойдон келесиң, баягы устуканыңды, анан кийин эмени ортого коюп, кана балдар тургула, кеч келесиң, эрте келесиң, тургула дейсиң, аларга тамак берип коеюн деген ойдо, же болбосо тоже обсуждать этиш үчүн жөн эле. Анан ал биринчи тамак берилбей калды, экинчи тамагы жакшы экен, анан жок үчүнчү тамагы жакшы эмес экен. Жакшы ырчылар келиптир, жакшы ырчылар келиптир. Баягы дасторкондун четиндеги биздики баарлашуу бүт эле ошол болуп калды да. Анан TikTok'то отурса урушабыз. Ошо ырчыларды карап. Анан барып эле ошол тигиндей көйнөк кийиптир, анан мындай идиш коюптур.
биздин баарлашуубуз особенно баягы энелердин 90% келип атат деген ошол. Биз энелер ошол эркек кишини да энелер тарбиялайбыз да, ошо атаны дагычы. Ошол эркек бала угуп аткан, ошол нерсени угуп аткан эркек бала, кызың болобу, жашоош турбайбы, жакшы дасторкон коюш керек турбайбы, жакшы идиш сатып алыш керек турбайбы. Жашообуздун баардыгы эле биздики той топур болуп калды чын-чынына келгендечи. Анын убакыттын ысрафын билбей жатабыз. Ашказанын ысрафын билбей жатабыз. Эң минусу ошол жактан келип балдарга баягы тарбиялык максатта мейли негатив нерсени үйрөтүп атканыбызды биз билбей жатабыз да. Келип эле мынакей өзүм мынакей неменен сөзсүз эле анын идишин, аял кишибиз да баягы жалтыраганы, сөзсүз эле анын бир дасторконун айтасың, салып койгон төшөгүн айтасың да. Бирок бул жактагы билим баалуулуктары кайда калып атат? Бир жумада бир андай. Ушул баягы ата-энелер мектебинен окутгандай кийин дасторкон үстүнөн сүйлөшүү болуп калды туугандар менен деп атасыз. Ошондо айрым кемчиликтерин айтканда өзүңүздүн туугандардын арасынан же кошуна дейбизби, жакын курбулардын арасынан дагы мен ушинтем дегендер болдубу? Албетте. Почти 80% энелер чын эле биз ушундай болуп калдык деди. Жалпысынан Жалпысынан бир 10-20% сен эмне педагог болуп баратасың, сен эмне баягы акылың ашып барат дегендей бир неме негативдер болду. Бирок Кыргызда дагы бир баягы минустар эмес, плюстарыбыз да көп да биздин. Биздин дагы плюстарыбыз өтө көп. Ушундай бар турбайбы? Демек биз ушундай өзгөрүлүшүбүз керек турбайбы деген бир жок дегенде бир өзгөрүүгө бир убакыт келген турбайбы деген бир немеге келип кетип атат албетте. Бул биз окуп эле койбошубуз керек экен. Онлайн болобу, офлайн болобу буну жашообузга алып келишибиз керек экен да. Жашообузга алып келип колдонбоюнча чөйрөбүздү биз өзгөртө албайт экенбиз да. Баягы мен ойлочумун, исламдын илимдерин алганга аракет кылып жүргөн убакта азыр деле эми аракет кылып атабыз. Мен ойлочумун да, ал жерде айтылат да ислам принциптеринде эне медресе. Эне оңолсо алам оңолот. Анан мен ошондо мен таң калчумун ал убакта. Мен үйдө олтурсам, мен кандай оңой талаада жүрбөсөм, эл менен общать этпесем, мен кантип чөйрөмдө оңдой алам деген вопрос келет эле да. Көрсө эне дасторкон четинде отуруп алып эле биз оңой турган биз экенбиз. Ошол эне баланы тарбиялатабыз, кызды тарбиялатабыз. Алар дүйнөгө таркайт, бир эле Кыргызстанда кыргыздардын саны чет мамлекетте канча. Ошол балаң сени тарбиялаган бала чет мамлекетте, демек дагы бирөөнү тарбиялап атат, чөйрөсүн тарбиялап атат кызың эле. Демек ата тарбиялабайт экен, бул жерде 99% эне тарбиялайт экен. Мен көзүм жетти да ошол нерсени. Дасторкон четиндеги университет мынакей ушул. Жеткирүү, бизден только жеткирүү экен да. Балдарыбызга жеткирүү, ушундай билим бар. Мээрим десе эле биз гиперопека, жанагы жакшы элден калбай кийиниш керек, элден калбай ичириш керек деген эле нерсени мээрим деп ойлоп калганбыз да. Бул жакта канча деген эми буну айтып отуруп, түгөнбүз да, бир эле ушундай бир программанын ичинде жеткирип коюу, бул албетте кыска эле нерсе да. Жашообузга алып келүү, ар бир адам, ар бир эне, мен каалайт элем ар бир эне окусун ушул. Ата-энелер мектебин ар бир эне окушубуз керек экен. Биз өзгөрүлө турган убакка келдик. Өзүбүздү өзгөртө турган убакытка келдик да. Биз баягы заманга шылтап коюп эле эмес. Адам өзгөрүлсө, демек заман өзгөрүлөт. Заманды өзгөртө турган адамдар да негизинен. Заманды өзгөртө турган биз. Ооба. Анан жалпы жонунан ушул ата-энелер мектеби идеясы жаңы чыгып атканда, аны менен кошо Гапар Мадаманов агайдын өмүрүнүн таржымалын негизинде тартылган, кайсы бир деңгээлде көркөмдөлгөн тасмада чыгып калды, анан баары көрүп кызыгып калды. Ата-энелер мектеби жакшы экен деп. Азыр сиздерге баягы сураныштар көбөйүп атабы? Өтүп бериңиздер, окутуңуздар. Анан өзүнүн мындай кемчилигибизди. Бизде кемчилик көп. Өзгөчө бала тарбиялоо жаатында биз жаңы көп нерсени үйрөнбөй калганбыз деп өтүп кеткенбиз, басып өтүп кеткенбиз. Ошондо мага окшогондор кайрылып атабы? Ооба, сону суроо бердиңиз. Баягы ата-энелер окушу керек экендигин кинодон да түшүнүштү, аны да чоң таасир берди. Андан кийин окууну каалагандар көбөйдү. Ага кошумча дагы өткөн жылы пилоттук болуп 500 мектеп бала бакчага кирген болсо, бул жылы Билим берүү министрлиги да приказ чыгарды, жакшы экендигин көрүп, таасирин көрүп, бүт республиканын мектептерине ата-энелер мектеби уюштурулсун деп. Жардам сурап мугалимдер кайрылышат.
кантип уюштурабыз, бизге бир сабак болсо да түшүндүрүп койгула. Ушул жерден бир нерсени тактай кетейинчи. Канча жолу сабак өтүлөт? Жумасына бир жолу, айына бир жолу? Биз айтабыз, могу программа боюнча 1 айда 1, эң азында 1 айда 1. Бирок окууну жакшы алып кеткен мугалимдердин ата-энелери кийин баягы 1 айга чыдабай тыкылдатышат экен. Экинчи сабак качан болот деп, анан 2 жумада бирге өтүшөт да. Анан ошол жерде үлгүлүү ата-энелер өздөрү дагы кайра башка шериктерине сен сыяктуудан жакшы таасир аласың да. Бул Алмагүл деле мен сыяктуу эмес беле, кечээ эле балдарын урушуп атпады беле. Анан мындай өзгөрүү болгон болсо менде да болот деп ата-энелер өздөрү да кээде бир темаларды өтүп калышат. Анан эң жакшысы бул ата-энелер мектебинин программасында гинеколог сабак берет. Балалуу болгонго чейин ата-эне ден соолугун кантип даярдаш керек. Ушул жерден биз өтө аксайбыз да, тилекке каршы акыркы жылдары оорукчан балдар көптөрүп атат. Мунун баардыгы ата-эненин сабатсыздыгына барып такалат. Докторлор ушуну даана эле айтат: "Мага анализди тапшырдың беле? Мондой ооруларың бар беле? Анда сен эмнеге балалуу болдуң дарыланбай туруп?" деп. Ушул темалар каралат, гинеколог сабакка чакырылат. Анан балдар психологу сабакка чакырылат, балдар дарыгери. Анткени билими, тарбиясы мыкты болсун дей берген менен ден соолугу аксаса, ага жетишиш кыйын. Ушул балдар дарыгери келип сабак өтөт. Бул ар тармактуу да. Анан баягы тарбия, билим сапатына дагы кайсы адистердин жардамы тийсе, алар келип сабак беришет. Анан ата-энелер ооба кызыгуусу артып атат, бирок ушул жерде дагы кайра эле мынтет да, мыкты мугалимге алып барсам, гапрагайга алып барсам, балдарымы берсем, баласынын жанагы өтө тарбиясы начарлап кеткенин көрүп, алып барып эле койсо оңолот деп ойлойт да. Анан муну Марина эже сыяктуу айтабыз: "Жок, гапрагай бир целый өлкөнүн ар биринин баласына жетишпейт." Анан бул бир аз эгоисттик дагы мамиле болуп калат. Балам оңолсун, балам окусун десеңер, биринчи силер окушуңар керек. Ал үчүн биз шарт жараттык. Мектебиңизге барыңыз, мектепке баргысы келбегендер болсо же чет өлкөдө жүргөндөр болсо онлайнга келиңиз. Сиз окуйсуз, анан балдарыңыз окуйт. Бул баягы мугалимге шылтап кое турган иш эмес деп ата-энелерге ушуну түшүндүрүп, анан ата-энелер окууга келип атышат. Финансылык сабаттуулук, медициналык сабаттуулук, дагы кайсы ушуларды колдонуп атабыз дедиңиздер да, психологиялык кылып айтпасам. Анан балдардын жүрүш-турушунда эмнелер өзгөрөт экен, Марина айым? Мындай байкалат экен. Балдардын жүрүш-турушунда мен ушуну байкадым, баягы окуп, кошо окуп, эмнетип анан бир момент окубай калсам: "Апа, сиз чөтө китеп кармабай калдыңыз бизинче депчи." Кичинекей кызым замеча айтат, чоңдор эмес, именно кичинекей. "Апа, сиз көптөн бери чөтө окубай калдыңыз го?" деп. Анан мен окузам, алар да кошо жаныма отуруп окуганын байкадым. Балдар дагы бул эмне көрсө, өзүбүздү өзгөртө берсек, балдар өзгөрүлө берет экен, бизге карап эле түздөлө берет экен. Өзүбүздү түздөй берсек, балдар бизге карап эле түздөлө берет экен да, көрсөчү. Анан жанагы эле жакындоо, мээримдүүлүк пайда болот экен. Адеп ахлакты үйрөткөнүң өтүмдүү боло баштайт экен. Баягы мындай мурда: "Ай, жакшы бол, урдаба, ушак айтпа, тиги бу" деп коесуң, а бирок өзүңдө келип алып жана ушак айтатсаң кайдан? Бул жерден эмне? Айтпай эле үлгү катары өзүң ээрчитип атканыңды сезет экенсиң да. Балаңды тарбияла, өзүңдү тарбияла деп бекеринен айтылбаса керек. Анан дагы бир нерсе бар, бул мектепте жалпы тарбия бул өзүнчө, анан кыздар менен балдардын тарбиясы дагы кайсы бир жаштан кийин өзүнчө, аларга таандык мүнөздөр сиңиши керек. Жогоруда айтып атпайсызбы, бизде көпчүлүк балдарды, жалпы эле балдарды ата-энелер тарбиялап калып атабыз. Мектепке барса мугалимдер көбүнчөсү баягы аял заты болуп калып атат. Анан коомчулукта баягы тарбия бере турган жагында аял заты болуп калып атат. Анан мурда болсо бизде кайсы бир деңгээлде 9га чыктың, 12ге чыктың, атаңдерчи, айкеңдерчи деген нерселер болчу. Анан ал жактан кайсы бир нерселерди атасы да үйрөтчү же үлгү болчу, көрсөтчү деген нерсе. Бүгүн эми жумушка ээрчитип албайбыз балабызды. Анан аларга да кайсы бир деңгээлде сиңириш керек го деп атам да. Ата тарбиясы деген тема бар, агай. Жакшы суроо бердиңиз. Ата тарбиясы деген тема бар. Аудио сабактарды алдыңыздар. Анан ошол жерден баягы атабыздан кандай таасир алдык эле, аны сабак кылып бергенбиз. Анан могу жерде ата-энелер сиздер үчүн китебинде дагы ата тарбиясы деген макала бар. Андыктан баягы энелер мектеби деп аталса эле бар энелерди окутат экен, анан энелер барып кызын да баласын да тарбиялайт экен эмес. Бул жерде ата тарбиясынын орду кандай, аталардын ролу кандай баланын тарбиясында, ага арналган атайын тема бар да. Анан бирок угармандар алып туруп, аны атасы менен кандай пайдаланып атат, Марина эже айтып берсин. Сүйлөшүп көрдүңүзбү үйдөн? Ата демекчи, эми албетте атанын орду башка.
особенно эркек бала үчүн атанын тарбиясы керек, үлгүсү керек. Атабызга дароо эле айттым ушундай бул мен айттым, бул ата энелер мектеби экен, энелер эле мектеп эмес экен десем, жакшы болуптур дедим. Жакшы депчи, мындай жакшы көз карашта кабыл алды атабыз. Бирок ошол эле учурда аталар ушу баягы сыртта жүрүп, сыртта иштегендиктен көпчүлүк баягы энелердин убактыбыз көпчүлүк биз эметип аткандыктан энелер мектеби болуп калганын дагы себеби ушул го деп ойлойм да. Аталар добытчик, баягы сырттан таап келиш керек, таап келип бизди ичиндирип атат, кийиндирип атат дегендей. Ошолго көп убактысы кетип калгандыктан аталарга бул жерден азыраак көңүл бөлүнүп калат экен аталар өздөрү. Демек эми бул жерден мен айтат элем аталарга, алар дагы бир кызыгып, ушундай биздин да бир кемчилигибиз бар экен, туура эмес жерибиз, туура эмес сүйлөгөн жерибиз бар экен деп биз өздөрүн оңдосо, албетте аталарга да бул чоң эмне, бул бир эле энелер мектеби эмес, ата энелер мектеби болуп атат да. Бул суроону берип калганымдын себеби бул Кыргызстанда жүрүлгөн баягы сурамчылоо эмес да, чет өлкөлөрдө жүргүзүлгөн экен. Канчалык атаңдай киши болгуң келет десе 6% гана. Мен атамдай, атасын үлгү туткусу келип ошол кишидей болгусу келет экен дагы. Калган учурларда эми бүгүнкү Кыргызстанда деле ошол абал бүт бардык эле дүйнөдө кээде энеси жалгыз тарбиялап калып атат, кээ бир учурда атасы 3 эле функцияны аткарып калып атат, сырттан таап келет, коргойт, анан тирөөчү. Калган учурда анан эми жөн эле акча таап келип эле кечинде келип эртең менен кетип аткан кишини ким үлгү туткусу келсин деген нерсе келип чыгып атат да. Ошол жерден аталарга да кандай көңүл бөлүшүбүз керек, бүгүнкү күндө кандай нерсе эмнени сунушташыбыз керек деген суроого келип атамда жыйынтыктоочу суроо катары ушул жооп берип коеюн. Ушуга биз баягы ата энелер мектебинде айтабыз да, баягы балдарды тарбиялаш керек, бул процесске ата да аралашыш керек десе өтө бир убакыт ажыраткан чоң бир маселени элестетип алышат да оюндачы. Бул жок, максимум жарым саат жөнөкөй баарлашуу. Жумушта иштейт, ооба, азыр апалар биз деле иштеп атабыз, бирок жумуштан келгенден кийинки чогуу отуруп чай ичкендеги жарым саат эң маанилүү. Күн сайын ошол жарым саат баарлашуу, баланын жашоосуна кызыгуу, бир көйгөй болуп аткан болсо ошонун чечүү жолун өзүндө кандай кылган эле ошону айтып берүү, жөнөкөй эле суроо жооп процесс, баарлашуу процесслерде болсун. Ошол эле акылдуу балдарды тарбиялаганга, систен үлгү алганга, таасир алганга жөнөкөй баарлашуу жетиштүү, ашып кеткенде жарым саат. Анткени азыр 1 саат десең бардык ата энелер күлөт. Чынына келгенде эч ким баласы менен 1 саат отурбай калган заман болуп калды да. Бирок ошону макул жарым саат же 15 мүнөт, бирок толук сиздин оюңуз, көңүлүңүз ошол жерде болгон. Балага сүйлөп жатып ой соодада эмес да, балага сүйлөп жатып ой телефондо эмес. 15 мүнөт толук баягы балага бөлүнгөн убакыт болуп, анын жөнөкөй суроо жооп баарлашуу. Күнүң кандай өттү, достор менен мамилең кандай, мугалимиңди түшүнүп жатасыңбы деген сыяктуу эле баарлашууну ата дагы, апа дагы дасторкондун четинде алып барсын. Сиздерден ушул эле тарбиялоо процесси, балдарга жардам берүү процесси ошол жердеги жарым саатта эле десең, анан оңой эле, колдон келе турган эле иш экен. Бар болгондо биз ошол жарым саатты ар ким өзүнүн телефонун карап, тиктогун карап, же сүйлөшсө дагы баалуу эмес, тарбия берүүчү нерсени эмес, башка алаксытуучу нерсени сүйлөшүп коюп аткан турбайбызбы деп, ошол жерде эле өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Калганы жанакындай ишиңизди кыла бересиз, жанакындай эле өзүңүздүн жашоо процессиңизде жашай бересиз. Ошон үчүн аталар дагы бул жерге толук кошула алат. Эгер чогуу болсо, анан миграцияда жүргөндөр бар. Миграцияда жүргөндөр үчүн эң жакшы жаңылык, балким башкалар да угуп сүйүнөт, Москвада ата энелер мектеби ачылды агай. Жакшы. Мигранттар биз ойлойт экенбиз, алар билимге көңүл бурбайт, андай мындай жок. 6-7 күндөр келип жандуу окуп атышат. Анан кече күнү келди группага видео. Апасы мондой WhatsApp'тан чалып алып, видео звонок менен кызына жанагы көнүгүүнү жасатып атат да, ата энелер мектебинде үйрөнгөн көнүгүүсүн. Жаман иштерди көрбөйм, ушак сөздөрдү укпайм жана сүйлөбөйм деп видеодон кызы менен апасы ошону бири-бирине кайталап атышат. Демек, бул эгер баламдын тарбиясына мен аралашкым келет, жардам бергим келет деген ата эне болсо, миграцияда жүрөбү, эртеден кечке иштейби, бул тоскоол эмес. Бала өзүнүкү.
жакшы болсо өзүнө пайда, анан коомго пайда. Ушуну түшүнгөн ата энелер мүмкүнчүлүк таап атышат. Жарым сааттан 15 мүнөттөн болсо дагы. Бул колдон келе турган эле иш. Сиздерге ыраазычылык, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу угармандар, биз ата энелер мектеби деген эмне, ал канчалык ага бизде коомдо муктаждык бар, талап бар деген нерсенин тегерегинде, суроонун тегерегинде кеп калдык. Студиябызда онлайн ата энелер мектебинин куратору Гүлсара Мадаминова жана ушул мектептин ата энелер мектебинин бүтүрүүчүсү Марина Распаева болду. Уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар. Жыйынтыктап айтуучу сөз, эң негизгиси балаңыз сизге көйгөйүн айтып келе ала тургандай мүмкүндүк табыңыз. Жарым саат болобу, 1 саат болобу, 5 мүнөт болобу, эң негизгиси ал айтып келиш керек, айтпай коет. Сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.